Браво, экиден сиздер үчүн трехкратная ура! 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 Ай, голуб! Кинода роль жараткан бул чоң жоопкерчилик экен, чын айтканда. Биринчи рет кино жаатында өзүмдү сынап көрүп атам. Буга чейин негизи клиптерде деле өзүмдүн клиптеримде көбүнчө актерлорду ойноп турам да. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр силер 2035-жылда жашап атасыңар. А биз болсо Браво 2 кино тасмасын 2018-жылы тартканбыз. Азыр мынакей 2018-жыл январь. Бүгүн айтасың январь эмне? 22-си? Январь 22-си. Урматтуу 2030-жылда жашаган ошол убакта бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, силерге 2018-жылдан салам. Силерге чоң салам. 2030-дагылар кимдеки ушул видеону көрүп аткан болсоңор, ким кино менен иштеген адамдар болсо, жакшылык баркыла, жакшы дегиле. Анан өзүмдүн деле аткаруучулук чеберчилигиме көп деле мындай өзүмдүн актёрдук чеберчилигиме баа берип деле келген эмесмин. Бирок бул өзүмдү сахнада кээде досторум менен тамашалашып, кудулданып, күлдүрүп сүлдүрүп, ушинтип кылганда айтышат көп элечи. Мындай комедия жанрында ушундай кинолорго тартылсаң болчу да экен деп. А менимче бул жанрда комедияга мен өтө бул жашоодо кандай нурмат болсом ошону ойноп атам, ошону аткарып атам. 2018-жылдагы жылдыз Нурмат Садыров. Мынакей 2018-жылы Нурмат Садыров ушундай болчу, ал эми 2030-да азыр былчыйып кетсе керек. Мынакей азыр менин кинодогу чачым өсүп, жаңы эле продюсер менен иштейин деп аткан кезим образдамын. Булай буюрса биринчи рет башкы каарманды ойноп атам. Бирок кыйынчылыктын артында сөзсүз жакшы нерсе бар деп коет, ошондо кыйынчылык менен эң кичинекей жеп көрдүм. Суукана карабай биз бар жамаатка ыраазычылык 2030 ушундай бир бай кино тартып калса, Кудай буйрса. Атса 2050-жылы деле Кудай аман койсо, баш аман болсо, картайганда деле бир таяк менен чутлап киного тартылабыз. Бул менин буюрса экинчи кином. Биринчи тасмам болсо Кокой кошуна деген тасма болчу. Экинчи тасмам ушу Браво 2де эми мындай кичинекей кезимде киного тартылган жакшы көрчүм да, бирок ага да карабастан өзүм музыка билимим болгондуктан скрипка ойноп ырдап да жүрчүм. Салам достор. Жыйынтык салып атат, соңуна келип атат. Командадан баарыңарга салам. Керемет. Акыркы деп айтсам болот, акыркы съемкасын бүтүрүп жатып атабыз. Азыр болсо кой таштап жүрөбүз. Аябай жакшы съемочный группа менен аябай шаңдуу жакшы күндөр болду деп айтсам болот. Буюрса жакшы кино болот деген чоң ниеттебиз. Бул киного тартылып калганынын себеби ушул Нурлан Мамакеев байкебиз мага сунуштаган. Ал сунуштаган кезде бирок Браво 2 эмес, башка такыр башка эле сценарийде кино сунушталган. Мен макул болуп, жумуштарымды жыйыштырып, акыркы Москвадагы мекендештерге концерт коюп келсем, ишке келсем уже Браво 2 тартып турган болуп калдык деп Нурлан байкебиз айтып калды. Ошол менен Браво 2ге тартылып калдым. Бирок бунун эң башкысы ушул жакшы элге жаккан кинолордон болсо, фильмдерден болсо. Бул киного болсо Рустем Байке менен Кубаныч Байкенин сунушу боюнча тартып калган болчумун. Рустем Байке чабып тогона ушундай Браво 2 деген тасма тартып аткан болчубуз, келип сени сүйлөшүп, ушул киного кандай карайсың деген. Ал жакта менин жумушум кандай, менин ролум кандай деп баары сурап, анан ошо мага жарашыктуу болгондуктан бат эле өзүмдүн макулдугумду берип эле тартып калдым. Куба Байке. Рахмат, рахмат. Айтсаңыз, сизге ушул Браво кино тасмасына тартылды биринчи ким айтты? Рустем Байке. Рустем Байке айтыптыр. Сиз
Брава киносуна эки киносу тартылган сизге жактыбы? Аябай жакты. Эң негизгиси мага эмнеси жакты ушул команданын бири-бирине болгон ынтымагы, бири-бирине болгон түшүнүгү, операторду сиздер просто көрбөйсүздөр. Эң көбү негизи мен деле өзүм ушул жакта иштеп жүргөндөн кийин өтө деле көп кыйнаган жокмун деп ойлойм. Бир 2 дубльдан, 3 дубльдан, көбү 5-6 дубльдан болушу мүмкүн. Азыр мен ошол кадрларды эл менен кошо экрандан көргөндө гана билбесем, бирок азыр мага деле табышмак болуп турат. Кандай мындай элдин жүрөгүнө мындай жакыныраак, мындай эл өзү мындай жакшы аткарыптыр деп элге жеткире аламбы, жеткире албадым, жеткире алган жокмунбу? Ушунун баардыгы мен үчүн деле табышмак болуп турат, белгисиз болуп турат. Достор, бүгүн бизде Эрмек бул Бравонун биринчисинде бул Шамалдин классташы, фотограф. Площадьда болчумун. Бирок азыр экинчисинде уже студия ачып, көтөрүлүп кеттик. Уже өзүнүн жумушун площадьда жүргөндө Дед Мороз болуп иштечүлүк. Бир эпизод бар болчу, бир жери Нурмат байке экөөбүз аябай суук болгон кез болчу, ошол жерде базып бир диалогубуз бар болчу да, кичинекей эле диалог. Ошол жерден билбейм эмнегедир ошол жерде каткырып салып эле бир 7 жолу күлүп салдым окшойт. Баардыгы үйшүп, өзүм түшүнүп аттым да, өзүм да үйшүп аткан болчумун. Съемочный группадан кечирим сурап коём. Ошол жерден эптеп бир сүйлөгөм да, ошо эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол жерди кайра тартмакмын да. Биз азыр Браво кино тасмасын тартып жаткан учурубуз, аябай кыйын учурду таңдап алыптырбыз, суук. Бирок ошого карабай бир айдан бери балдар үшүп тоңуп, жакшы элге жага турган, жакшы маанай тартуулай турган тасма болуп жатат деген терең ишеничтемин. Башында Кокой коштонда да ушундай жери бар болчу, ыйлай турган. Ал жакта оңойлуу ыйлаган болчумун да, себеби тогонайсың азыр ыйлайсың бир камера менен бир ракурстан эле алып кеткен да. Бул жактан мага башында эле айтып койду да, тогонайсың ыйлайсың деп, анан мен болсо уже эле ыйлап салып, заранее эле ыйлап, көзүм жашым баарын түгөтүп, анан алар болсо Куба байкени тартып, башка ракурстар тарткыча мен жашым кабай калды да, анан кийин мага келгенде анан съемочный группада жаш балдар да аябай күлкүмүштүү эле, күлдүртүп эле бири-бирибиздин. Ушул видеону көрүп аткандар, телекөрүүчүлөр же фотоаппарат көрүүчүлөр, сиздер үчүн Браво эки кино тасмасындагы башкы каармандар Нурмат Садыров, Толгонай Арзыкеева, жана мен Кубаныч Курманбеков, Шамаль. Сиздерге аябай ысык салам айтабыз. Артында тартылып чыккан жигиттер көрсөтүп кой, биздин съемочный команда. Жана ошондой эле Талас. Звезда. Урматтуу Талас, эмнеге сиздин атыңыз Талас? Поэтому. Анда Белоустуктун төрөгөндөр Белоус болуп калышабы. Аты Бекбуро деп коебуз. Сен атың төрөгөң эле? Токтогул. Сен атың Токтогул болчу, ошондой Талас менен Токтогул. Хоппа, ништяк болуп кетти. Сиз бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Сизге жардам берип. Бул менин ассистентим Нуркул Адылбеков. Нуркул Адылбеков мынакей жаңадан чоңоюп, мурут чыгып келаткан кез. Нурмухаммед Мамбеталиев. Рост. Света эмне кылып жүрөсүз? Бакта мен техникпин, ред обслуживание кылам. Мынакей бул ред камерасын обслуживание кылган бала, ушул Муха. Богу микрофон негизи меники эмес. Бул бодан сурап алгам. Кудай экөөбүз өзүбүз тааныштырабыз. Чисто. Звук оператор. Мынакей звук оператор, силер кулаңарга эмненин баары болсо, ошонун баарына ушул киши күнөөлүү. Ушактардын баарын кылам. Ушактардын баары. Сөмкадагы бүт нерселер бар. Эң унчукпаган жигит ушул, бирок баарын угуп аткан ушул. Статус. Самат. Фамилия, имя, отчество. Самат ушундай өзүнчө көрүнүп жигит. Бул да чоңоюп мурут өсүп келген кез. Негизи гримди кыздар кылат, а биздин кинодо эркек бала кылып атат. Абиля, айтсаңыз, сага ушу грим кылгандар жагып атабы? Жагып атат. Ар кандай бетти көрүп келесиз? Ар кандай бетти. Абил бир съемкада барып, бир жерге барып микрофон туруп калып, аябай жакшы ырдап берди. Ошол времени бир куплет атат. Көргүм келет сени күндө. Рахмат. Алдыгы маршрутканын ичинде дагы биздин Эрлан деген водитель бар.
Биздин съемочный группанын улуулары Бизге тамак айтпай. Кубадын Куба эке ушул жактагы техникалардын баарына жооп берет. Съемкага эмне керек болсо ошонун баарын таап, ошолордун баарын жеткизип, ошолорду боякка келгиле, саат мынчага келгиле деген байке ушул. Браво кинотасмасына бир талоо. Куда буюрса элге жагымдуу жакшы үлгүлүү бирдемелер бере турган, жакшы таасир эдип турган кинолордон болсун. Съемочный группа иштек баары жакшы. Рахмат. Ыйлаганга да жашкабай андан кийин кичине кыйынчылыктарды туудурду. Бирок ушунчалык драма жери бар болсо деле мен ойлойм бул кино мындай күлкүнүчтүү бир жакшы бир комедия болду го депчи. Албетте оңой эч нерсе жок деп коет, бирок ал жерде кыйынчылык жаратканда ал жерде өтө көп дубль менен тарткан жок, 3 дубль менен эле тартылып кетти. Кино как раз ортосуна келип калганда мен да өзүмдүн образымды түшүнүп калган кезде тартылат. Билбейм, толугунан аткардым деп ойлойм, бирок мындан дагы жакшыраак аракет кылса болот го деген ойлор бар да. Эми сахнада жүргөн менен актёрдук чеберчилик бул экөө бир такыр башка тармакта эмес, бир окшош эле кесип. Бирок бул актёрдук чеберчилик бул ал адамга жеткире билүү бул өзүнчө бир талант. Менимче ойлойм. Мынакей Браво 2 кинотасмасынын башкы каарманы Нурмат Садыров. Баарыңыздарга салам. Буюрса ушул жалпы команда менен ынтымактуу сонун иштеп атабыз. Баарыңарга Бизден суроо, буга чейин актер болуп киного тартылган эмессиңер? Бул кино тартып атсыңар, кандай сезимдер? албетте биринчи жолу киного тартылып атам. Аябай команда менен иштешкен, бирге иштешкен, аябай сонун экен. Ушинтип башыма чыга баштады анчантип. Жылы төрөлгөн леле балдар болду, башка чыга баштады, бирок бул оператор дейт. Главное жакшы тартсаң болду. Эгер жакшы сценарий, жакшы кинолор болсо келечекте, эгер өзүм дагы актёрдук чеберчиликтен сабак алып дагы мыкты бышра аткарып, мыкты кинолордон тартса болот деген ишенич пайда болду албетте. Съемкада кызыктуу учурлар өтө көп. Күнү-түнү өзгөчө бир суук моментте тартылат бул кино, ошондуктан бул кинодо аябай үшүп, суукта тоңуп, ушундай көп кыйынчылыктары, күлкүлүү моменттер эми эстен деле чыгып кетип атат, бирок мен өзүм токтола албай күлгөн моменттерим Шамалдын кээ бир аткарган сюжеттеринде мен токтоно албай кайра дубль боло берип, анан кийин Манас Салыкулов салонго кирип келип, "Ай, Нурмат" деп монткен образында ба ошол Манас ошондой образ менен келген эле ма эч токтоно албай кайра эле күлкүм келип эле. Ошолор аябай көпкө чейин убакыттарды да кармады. Күлкүлүү болду, эстен кетсиз күндөрдүн бири болду. Дайыр Карман Кубаныч Курманбеков Шамал менен таанышабыз. Урматтуу Кубаныч Курманбеков, кандайсыздар? Сизге Браво 2 тартылган жок атабы? Мага негизи аябай деле жаккан жок. Аябай суук ишип атабыз. Мен иште недовольныймын. Тамак аз. Билбейм, мага жаккан жок өтө. Рахмат, аябай жакшы сөздөр болду. Чоң рахмат. Анда эмесе биздин кийинки дайыр сонун жаңы Кайра айтып коеюн, калат элек. Учурдан пайдаланып бардык азыр бизди көрүп аткан бардыгыңарга ысык салам айтабыз. Бардык командага, эмгектенген эмгек жамаатка, ошо кинону жазган, монтип эмгектенип аткан Шамалга рахмат. Жана азыркы учурда тартып аткан оператор. Баарыңарга. Команда камераны алып коңуздар. Огонай азыркы сиздер үчүн Огонай. Келдим. Меники болсо чынын айтканда ал кинодо аябай эле бир чоң диалогду сүйлөп же күнүгө келаткан жокмун. Өзүмдүн эле убактым болгондо мен чакырып алышты, келип аткарып кетип аттым да. Эми кызыктуу бар кандай болот эми? Бул эми баары сөздөн эле да, отуруп эле, каткырышып эле анан чынын айтканда оюмдун баары эле мындай качан тамак жейбиз деле ой боюмчу да. Киного тартып, дубль 1, дубль 2 деп анан кергесте настроением жок болуп атканда, "Огонай, азыр тамак жейбиз" деп өзүмдү мынтип успокаивать анан жакшы аткарганга аракет кылчумун да. Ар бирөөбүз бири-бирине тийишип коет.
тамақ ішкіміз келді тамақ жегіміз келді деп эле бирок аягында жакшы эле болду сабойго барып жакшы эле тамак жеген Дайыр суроо. Ушул Браво 2 кино тасмасына тартып аткандагы кызыктуу сиздин эсиңизде калган окуя. Гриль. Гриль. Көчө будайны гриль жегенбиз. Негизи толгонай аябай көңүл жок болуп, уже чарчап калганда азыр тамак болот деп койсоң, аябай көңүл ачылып энергичный болуп калат экен. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы көрөм сиздерди. Баш аяк кино башталгандан баштап жалаң ушул киного мен өзүмдү ушул образга кирип, ушул жашоону өзүм сезе билип, чогуу даам татып, бул мен кандай образды жаратып атам, мен киммин? Ошол нерсенин баарын эми билип түшүнүп, азыр съемкамда аягына жыйынтыкталайын деп калдым. Кино деген бул бир билбейм да, бирок менин оюм боюнча бул кандайдыр бир мисалы үчүн Браво 2де мен Айгүл деген кыздын ролун жараттым. Бирок ал жакта өзүмдү бир актриса, толгонаймын деп сезген жокмун да. Кандайдыр бир өзүм бир оюмдагы бир Айгүл деген кызды сүрөттөп, ошого мүнөз берип, ошого кандайдыр бир кыялдарды берип, ошондой бир кызды сүрөттөп, анан ойлойм да, ушу кино деген бул чыныгы жашоо да, чыныгы мүнөз, чыныгы аткаруу деген бир жашоодогу алынган эле элге бере турган жакшы бир таасирлердин бири деп ойлойм. Азыркы учурда 80% тартылып калды. Үй бүлөлүк деп айтсам болот. Экинчиден мындай комедийный, ал жакта чыныгы сүйүүнү да камтыган, чыныгы достукту, ошол ырчыбардын эмгегин болобу, чыгармачы адамдардын ырчыбарга берген кандайдыр бир таасири болобу, баардыгы ушул кинодо камтылган деп ойлойм да. Трехкратное ура! 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 Дейт. Табышмаксыңдыр, танышсак сулуу.